дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кош келиңиздер бүгүнкү биздин жолугушуубузга. Менин атым Фатима, мен ProKG бүгүнкү жолугушуубуздун албаруучусу, модератору болом. Бүгүнкү жолугушуубузда биз ProKG жөнүндө кеңирээк маалымат айткыбыз келет жана ошо Айдан айымдын, Бакыт мырзанын тажрыйбалары менен бүгүн таанышабыз. Сиз билгендей эле ошо Айдан айым, Бакыт мырза IT тармагында Америкада иштеп келе жатышат жана эң мыкты адистер. Айдана айым сиздин мектебиңиздин куратору. Азыр мен презентация кылам. ProKG профессионалдар клубу биз ошо 2009-жылы Кыргызстандын ошо жаш профессионалдар тобу тарабынан негизделгенбиз. Кандай бизде максаттарыбыз бар? Биринчиден, бул Кыргызстандын ошо эң мыкты профессионалдарды бириктирип турган аянтчаны негиздөө жана ошо өлкөнүн жаштарын профессионалдык жана жеке өсүшүнө салым салуу болуп саналат. Бул максаттар менен ProKG бир нече долбоорлорду ишке ашырып келе жатат. Азыркы учурда бизде 7 долбоорубуз бар. Бул слайдда көргөндөй эле биринчибиз бул менин мектебим лидерлик программасы, Финалинк, Кадам, Эдугрант, Пробук жана Энелер Мария. Сиздин мектебиңиз менин мектебим деген долбоордун катышуучусу. Эми бул долбоор жөнүндө ошо видео аркылуу кеңирээк маалымат алсак болот. Бул Азамат. Азамат менин мектебим долбоорунда кураторлордун бири. Ал кантип иштейт? Мисалга Азаматты алсак. Ал 10 жыл мурда мектепти бүтүрүп талыкпай окугандыгынын үзүрү менен мыкты жогорку окуу жайга тапшырган. Арадан 6 жыл өткөн соң пластикти кайра иштетүү боюнча өзүнүн жеке ишканасын негиздеген. Эми ал өзүнүн ишин гана жүргүзбөстөн менин мектебим долбоорунда куратор болуп өзү бүтүргөн мектептеги окуучуларга окууга тапшыруу, бизнес ачуу боюнча тажрыйбасын бөлүшүп жана аларга мотивация берип келет. Менин мектебим долбоорунун негизги миссиясы жакшы мотивация жана сапаттуу билим, жаркын келечекке жол экендигин Азамат жакшы билет. Бул долбоордун алкагында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Азамат окуучуларга жана мугалимдерине акчалай белектерди берип келет. Өз ишинин профессионалдары өз ийгилиги менен талыкпастан жаштарга дем жана мотивация берип келет. Ааламга жол мектебимден башталат. ЖРТден жакшы балл алган балдарда бир мектеп боюнча 3 орун тандоо болот. Бул же стипендия алуу, же жайкы лагерге катышуу. Бул стипендия ошо биринчи орун бул 8.000 сом, экинчи орун бул 5.000 сом, үчүнчү орун бул 3.000 сом. Биздин жайкы лагерибиз Бишкекте болот, толук 2 күн ичинде. Бул лагерибиз ар кандай мындай жеке жана профессионалдык өсүшүнө салым салган тренингдер да болот жана ошо ар кандай профессионалдар менен таанышууга жакшы мүмкүнчүлүк болот да, жана башка биздин долбоорубузда катышкан мектептерден келген балдар менен таанышуу болот жана бизде Бишкектеги кызыктуу жерлерде экскурсия болот. Ошондуктан балдар, 11-класстык окуучулар, сиздерге ошо ЖРТден жакшы даярдоого чакырабыз. Мектеп боюнча 3 орунду алсаңыз ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөр чыгат экен. Сиздин мектебиңиздин куратору Айдана айым. Азыр эми сөздү Айдана айымга берейин. Бардык каражаттарды жана ошо стипендияны Айдана айым тарабынан каржыланат. Баарыңарга салам. Буга чейин Фатима айткандай, силер окуп жаткан мектепте Бакыт окуган. 11 жыл бою ошол жакта окуп, ошол мектепти аяктаган. Ошол үчүн ошо Сулайман Айтиев мектебин биз ProKGге кошконбуз. Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Айдана. Америкада биз үй бүлөбүз менен уже 12 жылдан ашык жашайбыз. Бул жакта иштейбиз, окудук, иштеп, азыр үй бүлөнү дагы, ошо карьерабызды дагы курган кез. Мен дагы Бакыт дагы IT адиси болуп иштейбиз. Мен senior DevOps инженермин. Чикагодагы компаниялардын биринде. Бирок азыр аралыктан иштеп жатабыз. Аралда жашайбыз. Гавайи аралдарында жашайбыз акыркы 2 жылдан бери. Пандемия башталганда бул жака көчүп кеткенбиз. Аралыктан иштейбиз. Бакыт Абдишев 18 жыл мурун ушул силер окуган мектепте бүтүп кеткем. Сулайман Айтиев менин чоң аталарым болот. Ошол Абдишев, Айтиев деген кыздар, балдар окуп атса, ошолор менин карындаштарым, инелерим. Бирөөсү Мадина Абдишева, ал
азыр Америкага өзү 1 жыл даярданып, ошол маалыматтарды алып, ProKG'нин тренингтерине катышып, 1 жыл даярданып, Flex программасынын жеңүүчүсү болду. Биздин мектептен биринчи, мен билген ошол биздин мектептин тарыхындагы биринчи жеңүүчү болду. ProKG'ге өзүңөр билгендей кошулганыбызга 3 жыл болду. Биринчи жылы бул 2020-жылы, ошондо 2020 жылынын бүтүрүүчүлөрү акча сыйлык алышкан, алар акчаны тандап. Былтыркы студенттер 3 окуучу Бишкекке барып келген, лагерге. Барган жол кире, 2 күн ошол жакта жашаган жана тамак ашы бардык расходдор ошо лагердин ичинде болот. Силердин жаныңардан эч нерсе кетпейт да. Ошого ушул эменин аягында, бүгүнкү жолугушуунун аягында биз тандашыбыз керек. Быйыл 11-класстагылар лагерди тандайсыңарбы же болбосо акча сыйлыгын аласыңарбы? Айдана жакшы айтып кетти. Ошол мүмкүнчүлүктөр көп экен. Азыр ProKG'де көрсөткөн видеолор алар башка жактан келгендер эмес. Ошол ProKG'деги силерге окшогон окуучулар, башка мектептердин окуучулары, балким биздин мектептен дагы келгендер бар болуш керек. Бул жылы силер дагы ошондой лагерлерге катышып, тренингтерге катышып, бир программалардын жеңүүчүлөрү болгонуңарды каалайбыз. Анан бир эле Моя школа же менин мектебим деген долбоор эмес, анын алкагында, жанында көрдүңөр, Энелер Мария, Кадам, толтура Америкага окууга даярдаган биздин Калифорниядагы досторубуздун долбоорлору бар. Ошолордун баары силерге окшогон жаштарга баягы мен окуйт элем, акчам жок, ата энемдин акчасы жок деген жаштарга жардам катары чын эле окугуң келсе, мындай мүмкүнчүлүктөр бар, акысыз ушундай долбоорлор бар деп уюштуруп атат. Ошого ошолорду максималдуу колдонгула деп айтмакмын. Көптөгөн проекттерди кылып келгенбиз буга чейин. Келечек же болбосо Чырак сыяктуу. Келечекте биз 3000ге жакын адамды акысыз окутканбыз фронт-энд девелоперине. Былтыр болсо Чыракта 10 000ден ашык кыз келиндерге 3 багыт боюнча акысыз билим бергенбиз. Графический дизайн, project manager, SMM сыяктуу. Ошондой көптөгөн проекттер болуп турат. Инстаграмда барбыз, ошону айтып коеюн. Дагы суроолор болсо, ошо KG USA же болбосо Бакыт Абдишовдун Инстаграм баракчасына жазсаңар болот, биздин YouTube баракчага жазсаңар болот. Негизи эле бул мектепти биз бул программага кошконбуз. Ошо ProKG'нин ичиндеги ушул долбоордун алкагындагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ошо окуучуларга жеткирүү. Ошолордо жакшы бир проекттерди алып келүү, силерге азыркы заманбап кесиптер жөнүндө айтып берүү, дүйнө айыл менен, Бишкек менен эле чектелбейт. Чет өлкөгө окуш үчүн, чет өлкөдө, Европада, Америкада да, Австралияда дейли, башка континентте окуп билим алыш үчүн акча эмес, аракет керек экенин ушундай программалар аркылуу билдиргибиз келет. Башка мектептеги окуучулар менен таанышып, ошол жактагы окуучулар менен чогуу даярданып, азыркы учурда мен эмне кыла алам деп өзүңөрдөн суроо берип, кантип даярданып, кантип ошо кичинекей Кыргызстандан дагы чыгып, чет өлкөдө билим алып, ошол билимиңерди колдонуп, ар ким өз жашоон ушул эмеде таап кетип, өзүн багып, ошол эле учурда ийгиликтүү инсан болууга жол ачкан сонун проекттер бар да. Ушуну ошо ProKG аркылуу биз жеткиргибиз келген. Ошого ошо ProKGнин алкагындагы болуп жаткан нерселерге жакшы катышып, толук ошол жактан мүмкүнчүлүк алып, азыркы заманбап кесиптер жөнүндө, азыркы мүмкүнчүлүк башка 10 жыл мурунку, ошо мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ийгиликтүү инсан болушуңарды каалап, ушундай нерселерге биз катышып турабыз. Фатималар бөлүшүп турат да маалыматтарды. Аны жөн эле достордон келген сообщение катары эмес, ар бирин карап, кирип, окуп, ушул проект жөнүндө үйрөнүп, эгерде өзүңөргө жакса, туура келсе, ошолорго сөзсүз катышкыла демекмин. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экен, акысыз. Ошо Кадамдын студенттеринен көрдүк, Калифорнияга келишти го. Кадам менен ошол Калифорнияга, ошо университеттерге келишип атат. Силерге окшогон эле окуучулар, алар бир аз даярданып, жанагы айтып өткөндөй 1 жыл даярданып эле Американын университеттерине, колледждерине өтсө болот. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү жакшы колдонгула демекпиз. Биз колдон келишинче колдообузду көрсөтөбүз, маалыматтарды бөлүшүп турабыз. ProKGнин жасап аткан иштери ошол жакта
түрдүү долбоорлор бар. Азыр бул жакта жок долбоорлор жаңы пайда болот. Ошол үчүн тренингтерге катышкыла, өзүңөрдү өнүктүргүлө. Технологиянын доорунда, санарип доорунда төрөлүп, санарип доорунда азыр мындай чоңоюп жаткан адамдарсыңар да. Ошол үчүн ошол санарип доорун, технологияны туура жака колдонуп, IT багыттарын ойлонбой, мектептен кийин кошумча окуп, ошол IT багыттарын тандаш керек. IT багыттары менен дүйнө кыдырып, башка өлкөлөргө иштесе болот, Кыргызстанда отуруп иштесе болот. Өзүңөрдү өнүктүрүп, өлкөгө дагы чоң салымдарды кошсо болот. Быйылкы көрсөткүчтөрдү аябай жакшы деңгээлге чыгат деп ишенебиз. Жакшы балды алуу бул чоң эшиктерди ачат. Башка университеттерге чоң акысыз окуганга мүмкүнчүлүк түзөт. Анан негизи эле мектепте окуп жаткан окуучулардан мындай окууга, билимге, өнүгүүгө умтулууну көрсө, ошол эле учурда мектепке көптөгөн программаларды да алып келсе болот да. Мына биздин Сулайман Айтиев мектептин окуучулары аябай активный бир нерселерге катышып, мындай окуганга, өнүккөнгө желаниясы, каалоосу аябай күчтүү экенин көрсөтсө, сонун программаларды, сонун мындай долбоорлорду тартса болот, алып келсе болот. А эгерде пассивный участие болуп, мындай интерес жок болсо, анда ошентип деградация кете берет да. Ошого мектептин ийгиликтүүлүгү көбүнчө окуучулардан болот да. Бакыт айткандай, интернеттин заманында жашап атабыз, информация ушунчалык көп, просто выбирай и учись болуп калды да. Ошого болгон күчүңөрдү жумшап, айылдан сурулуп чыгып, ийгилик жаратса болот. Анан эми Бакыт жана айтып кеткенде кошумча кылгым келди. Жакында эле мен блогумда сонун бир суроо келди да. Айдан эже бардыгы эле айтат там 200 миң, 100 миң доллар менен сүйлөп атам. 200 миң, там 150 миң, 300 миң доллар алып бир жылына иштеген жумуштар барбы, айтиде чындап эле ошентип иштесе болобу деп мындай ишенбей атат да. А биз ошо өзүбүздүн пример менен, биздин досторубуздун примери менен көрсөткүбүз келет. Стэнфордду бүткөн эмес, мындай рядовой программист 200 миң доллар айлык алып жылына жашаса, иштесе болот. Ошо примерди көрсөткүбүз келет. Айырмасы жок, сиз Кыргызстанда жашайсыңарбы, Европада, Америкада айылдан чыккан балдар программист болуп, Microsoft'то, Meta'да, Instagram'да, YouTube'да иштеп жатса, значит, аны силер да кыла аласыңар да. Болгону өзүңөргө убакыт керек, ишеним керек, 4 жыл аракет керек. Жолду басып бараткан эле адамдан сураган видеолор көп го, мындай жашооңдо чемти деньги зарабатываешь десе, программистмин дейт. Зарплатам канча? 200 миң доллар, 250 миң доллар, опытым канча? 2 жыл, 3 жыл деп эле айтат. И ошонун баары азыркы параллельный эле жашоолордо болуп атат да. Ар бир адамдын өзүнүн реальности бар. Ошол сыяктуу эле силер ошо реальностько ишенип, келечектеги өзгөрүүлөрдү кабыл алып, эң негизгиси мына 9, 10, 11 бул өтө маанилүү класстар деп айткым келет. Силер жаш балдар эмессиңер уже, өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр чечип, өзүңөргө келечекте кесип тандай турган учурда турасыңар да. Ошого азыркы убакытты, азыркы мүмкүнчүлүктү айырмасы жок бакта жашайсыңар, туура тандап аракет кылсаңар, 10 жылда уже силер дүйнөнү өзгөрткөн бир нерсе жасап калышыңар мүмкүн да. Жашооңорду 180 градуска өзгөртүп, таптакыр башка өлкөдө, башка жерде жашап, өзүңөрдү элестетсеңер болот. Мындай кыялдарды азыр орундатыш аябай жеңил, оңой болуп калды. Эң негизгиси бул аракет керек. Мектепте окуп жүргөндө мындай бизде бир стереотип бар да. Жогорку окуу жайга жалаң 5ке жана 4кө окуган окуучулар гана окуш керек деп туруп, мындай класста 3кө, 4кө окуган окуучуларды мен негизи баа менен бөлгүм келбейт да. Аракет кылбаган окуучуларды совсем эле бизде бөлүп туруп, эмеден чыгарып коет. Списоктончу, ой сен окубайсың, сен окуй албайсың деп. Ошол нерсе туура эмес деп айткым келет. Программисттердин баары математиканы 5ке окуган эмес. Математиканы билбей туруп дагы программист болсо болот. Сиздер кайсы университетте окудуңуз эле дейт. Мен Кыргыз эл аралык университетинде окугам, МОК деп коет. Ал жакта биз окуган кезде 20 жыл мурун мындай престиждүү деген багыттар бул англис тили, ошол чет тилин билсең, переводчик болуп иштейсиң, чет элге кетесиң деп. Ошол үчүн мен англис тилинен Америка таануу багытын окугам. Анан Америкага келгенден кийин бул жакта аябай эле алдыга кетип калган, технология деп эл жашап калганын көрүп,
дароо мен IT курс буткемптерден ошол IT багытын окугам. Кесибимди мен ITге өзгөрткөм да. Ошол үчүн силер биз окуган жолду баспай эле түз эле барып мектептен кийин ошол IT багыттарын окугула деп кеңеш беребиз. Мен окуган кезде эң престиждүү направлениялар, багыттар бул экономист, юрист, международниктер болчу да. ОРТден мен 189 балл алгам. Экономический факультетте бюджет жок болчу. Ошого контрактка баргам. Азыркы акылым же болбогондо, азыркы кездеги мага ушундай кеңеш берген адамдар болгондо, мен 11-ди бүтүп эле сразу программистке кетмекмин да. Ошо бул жакта карьера курганыма аябай жеңил болмок. 8 жылдап, 7 жылдап курган карьерамды мен Америкага учуп келген күндөн баштап курмакмын деп айтам да. Ошол жолду баспагыла. Эгерде мен азыр 11-класстын окуучусу болгондо, мен сразу эле өз математиканы да жакшы көрчүмүн, программированияга бармакмын. Биринчи кесибим боюнча, дипломум боюнча переводчикмин. Ошол үчүн эгерде англис тилин окуйм же башка тилдерди окуйм, переводчик болом дегендер болсо, алар азыр англис тилин окуу проблема болбой калган. 2-3 айда түрдүү applicationдер бар, бесплатный телефонуңарга жүктөп алып үйрөнсөңөр болот. Ошого анча убакыт кетирип англис тили окуйм дебей, аны кошумча катары алып жүрүш керек. Себеби англис тили бул эгерде чет өлкөлөргө чыгам деген адам болсо, чоң эшиктерди ачат. Англис тили аркылуу гана баарлашып калган чет Билиш керек, өнүккөн өлкөлөрдө. Ар бир адам, азыр современный адам билиш керек. Анан ошого IT багыттарын окуп, кошумча англис тилди өзүңөр эле үйрөнүп алсаңар, ошондо четке чыкканга, баягы азыр digital nomad деп коет го, санарип көчмөн болгонго, дүйнө кыдырып жашаганга аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Программирование факультетине тапшырыш үчүн основной тесттен сырткары физика же математика болуш керек. Мен айтам көп студенттерге, физикага убакыт кетирбей, основной тестти тандагыла и ошого кошумча эле дагы математиканы тандай бергиле деп. Ошондо эгерде основной тестиңер 66 балл, по-моему, же 60 баллдан жогору болсо, кошулуп эсептелине берет да. Жөн эле контракт өтүш үчүн ошо проходной баллды хотя бы алыш керек. Хотя бы проходной баллды алып алсаңар, биринчи курс болуп окуп баштай бересиңер, кийин уже бирди бүтүп 2-3 болуп калганда программированиянын келечеги уже силерге ачылат. Биринчи курстан кийин эле иштеп баштасаңар болот. Бир жерде стажироваться этип, кичинекей компанияларга фриланс кылып, онлайн көптөгөн проекттерге катышып, негизи эле башташ керек да. Баштап алсаңар эле ушу жолуңарды өзүнөн өзү улана берет. Анан контрактыңарды эле мындай контракт төлөгөндөн коркпогула. Жакшы билим алыш үчүн башында кичине инвестиция кылыш керек да. Мен бюджетке акчам жетпей калды, Россияга барып иштеп келейин или башка жака барып иштеп келейин деген ой болбош керек. Бул жерде суроо келиптир, Американын университеттерине, колледжине окуу үчүн ORT маанилүүбү деп. Ал үчүн ORTнын кереги жок, бирок бүт жерде окуш үчүн, бардык жерде окуш үчүн жакшы окуу маанилүү, бардык сабактарга буруп аракет кылыш керек. Анан Америка же ошол Европага окуйм дегендер IELTS же TOEFL деген тесттерди тапшырасыңар. Мисалы, мен айтып кеткен Мадина ошол биздин 9-класстан биздин мектептен Америкага тапшырды, ал ORT эч кандай тапшырган жок. Ошого программаларга чет өлкөгө окуйм десеңер, англис тилине басым жасап, калган сабактарды дагы жакшы окуш керек. Эң башкысы 1 жыл даярданыш керек. Ошонун результаты катары силер тапшыра аласыңар. Ар бир мамлекеттин тилине жараша да. Эгерде Германияга кете турган планыңар бар болсо, Германиядагы окуулар дагы акысыз. Европанын көп өлкөлөрүндөгү мамлекеттик окуу жайлардын баары бюджет. Америкада, Европада, Азияда акысыз окуса болот, бирок тест тапшырыш керек. Башынан эле өзүңөргө тандоо мындай тандагыла да, мен Германияга барам деп чечсеңер, немис тилин азыртадан баштап окугула. Кайсы мамлекетке барасыңар, ошо тил. Кореяда окуган студенттер бар, толтура, Кыргызстандан. Ал жака дагы корей тили аябай оңой. Азыртадан баштап корей тилин үйрөнгүлө, грамматиканы үйрөнгүлө. TOEFL сыяктуу корейский тест бар. Если корейский тестти жакшы деңгээлде тапшырсаңар, Кореядагы университеттерде дагы акысыз окусаңар болот. Саламатсыздарбы? Манас Түрк университетинде IT боюнча тармактар барбы? Бардык университеттерде IT факультеттери бар. Бир нече багыттар бар. Ар бир универде IT факультетинин ичинде бир 10го жакын направление бар. Кандай окуу жайлар жакшы дейт? Ал эми силердин тандооңарга жараша, кайсы багытта окуңар келет? Чөнтөгүңөргө жараша, өзүңөрдүн ошол
балыңар жеткен университетке тапшырып окуй бергиле. ITде мындай университетте жакшы билим бербесе дагы силер кошумча өзүңөр окуп, акысыз курстардан окуп, мыкты адис болуп чыксаңар болот. Мисалы, университеттен диплом дагы алып чыгасыңар, ошол эле учурда жакшы IT билим алып чыгасыңар. Айдан айтып өткөндөй, IT тармагына тапшыргандар биринчи курстан кийин эле кошумча иштеп баштаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манастын билими жакшы деп азыркыга чейин айтылат. Манастын мага жаккан жери бюджет. Акысыз болот. Ошого Манастын да экзамен тапшыргыла, тестке даярдангыла. Силерде азыр аябай сонун мүмкүнчүлүк бар. Мына эми октябрь болду. Азыркы күндөн баштап тестке даярдансаңар, Манастыкын айтайлы, 7 айдын ичинде силер 7 предметтен тест болсо, 7-өнү жаттап алсаңар болот. Манаск өтпөй калды, эми окуй эле коеюн эмес. Манаск өтпөсөңөр политехке баргыла, политех өтпөсөңөр БГУга баргыла, өтпөсөңөр МУКка баргыла, Арабаевага баргыла. Окуунун жаман жакшысы жок. Болгону ушу бир жерде бакыт айткандай чөнтөгүңөргө жараша да бюджет же контракт ошодон. Биринчи сөзсүз түрдө бюджетке аракет кылгыла, бюджетке өтпөй калсаңар, ошо кайсы университетте место бар болсо, кайсы университетке өткөнгө күчүңөр жетсе, ошол жерде тырышып, ошол жерден болушунча билим алганга аракет кылгыла. ITден башка бардык ошол технологияга байланыштуу Кыргызстанда азыр баягы Wi-Fi коюу же ошол азыркы энергетика багытындагы мисалы экологияга зыяны жок жол менен жанагындай турбиналарды шамалдан энергия алган сыяктуу ошол технологияга байланыштуу кесиптерди үйрөнө берсеңер болот. Кыргызстанда азыр канчалык алар актуалдуу билбейм, бирок ошол келечектин кесиптери болуп эсептелет. Ал эми эски кесиптерди баягы ата энеси айтып аткан болсо, аларга эми окубагыла деп айтмакпыз. Буга чейин толтура адамдар бар, дипломдору бар, ошол кесиптерди окушуп алып, Советтер Союзундагы кесиптерди азыр деле окутат да университеттер. Анан көптөр жумушу жок калат, өзүнүн жашоосу жакпайт, кара жумуштарда иштешет. Ошондойдун бири болбош үчүн IT багытына, технологияга тиешелүү багыттарга окусаңар болот. Традиционный кесиптерден менин оюмча медицина да эле актуалдуу болот. Медицинаны заменять эткен нерсе жок пока. Эгерде медицина тарабында хирург, врач болом деп, бирок ошол эле учурда унутпагыла да, силерде 7 жыл, 9 жылдык убакыт болуш керек. Медакадемияны 2-нчи курсунда, 3-нчү курсунда таштап коюп турмушка чыгып кетип, кыздарга айтып атам. Же бир кесиптин эси жок, же өзүңөрдү бага албай турган эмеге түртпөгүлө да, ошол жакты азыртадан ойлонгула. Медицинанан жашынан баштап преподаванияга да кызыккан окуучулар көп болот. Мен аны угуп келем башка жактардан. Аны чет өлкөгө окуганга аракет кылгыла. Кыргызстанга азыркы системадан сырткары башка бир өзгөрүү, башкача бир преподаванияны алып келгенге аракет кылгыла да. Германияга барып, же болбосо Францияга, же Америкага келип, бул жактан ушу мугалимдик кесипти окуп, ошол ыкманы Кыргызстанга апарып, компания ачып, же ошол ыкманы биздин Кыргызстанга жайылтып, ошондой бир креативный нерсени ойлоп таба турган деңгээлге жете турган бир кесипти тандагыла. Анан азыркы маалда, азыркы заманда креативный кесиптер актуалдуу. Искусственный интеллект менен аралашкан кесиптер, ошондой бир кесиптерди тандагыла да. Азыр ошо адам менен технологиянын креативности мээси кесилишкендеги кесиптер аябай актуалдуу болуп жатат. Учурда Кыргызстанда турушуп, бизге жазышат Инстаграмдан. Кайсы кесипти тандайын, кайсы университетти тандайын деп. Азыр интернеттин өнүккөн убагы, баарыңарда колуңарда телефон бар. Бардык университеттердин Кыргызстандагы вебсайттары бар. Америкадагы университет колледждин вебсайттары бар. Бүт маалымат ошол жака чыгат. Эгерде Манас университети, Ататүрк, Аутса, Жусуп Баласагы, МОК бардык ошол университеттердин интернеттен издеп, вебсайтына кирип, качан кабыл алуу болот, кандай багыттары бар, өзүңөр изилдеп, ал үчүн убакыт керек да, отуруп, изилдеп, өзүңөр жазып, конспект кылып, ошентип эле талдап алсаңар болот. Силерге кайсы багыт керек, кайсынысы жагат, ал канча балл керек болот экен, же канча контракт болот экен деп. Ошентип азыр үйрөнүш кыйын болуп калды дейт. Ошол үйрөнгөндү үйрөнүү дагы маанилүү дейт. Себеби баары эле интернетте отурат, бирок пайдалуу иш кылып атабы, пайдалуу иш кылбай атабы, ал дагы өзүнчө суроо. Ошол үчүн ITде аралашып, IT адиси болсоңор,
интернетте дагы убактыңарды туура колдонгонго, ошол жактан билим алганга өзүңөрдү мындай дисциплинага салып аласыңар. Курстан окуган жакшыбы же университеттенби деп бул суроо аябай көп келет. Бирок өзүңөр ойлонуп көргүлө. Америкада эми көп чоң компаниялар дипломго карабайт, сертификатка карабайт. Эгерде сенин билим деңгээлиң ошол билсең, проекттерди жасаган көрсөтсөң ала берет. Бирок Кыргызстан, анча мынча Европа өлкөлөрүндө дагы деле ошол дипломду сураган өлкөлөр бар. Программаларга тапшырыш үчүн дагы, эгерде мектепти бүтүп эле IT окуп, күчтүү адис болсоңор дагы курстан окуп, силер кээ бирки мамлекеттерге, кээ бирки программалар үчүн эч ким болбой каласыңар. Себеби силер жөн эле 11-классты бүткөн аттестаты бар адам болуп каласыңар. Ошондой болбош үчүн кеңеш беребиз. Сөзсүз университетке тапшыргыла, туура багытка, IT багытына тапшыргыла деп. Анан кошумча силер курска жетишесиңер. Ошол университетте окуп жүрүп эле ар жылы бирден акысыз курстарды же ар кандай түрдүү долбоорлорго катыша берсеңер, бирден программалоо тилин үйрөнө бересиңер. Ошондо 4 жылдын ичинде мыкты адис болуп чыгасыңар. Тем более силерде азыр убакыт бар. Мисалы бизге окшоп 40-ка чыгайын деп калганда университетке барып окуйм деген туура келбейт да, убакыт расписание жагынан. Курстан окуп эле иштесеңер болот 11ден кийин деле. Бирок туура жолу деп ошо университетке барып, анан курстан кошумча окуп үйрөнө берсеңер болот деп айтабыз да. Диплом керек, диплом алган жакшы. Инста-цыгандардын курстарына катышып убакытыңарды кетирбегиле деп айткым келет. Интернетте дагы маалыматты, датаны туура колдонгонду үйрөнгүлө. Айтып коюп, ар бир нерсенин арты бар дегендей эле, медалдын эки жагы бар дегендей эле, эгерде интернетте бирөө успехти көрсөтүп атса, анын арты дагы бар да, ишенбегиле деп айткым келет. Интернетте силерге бир күндүн бир 5 минутасын эле көрсөтүшү мүмкүн, калган 24 саат калганы эмне болуп жатканын силер билбейсиңер да. Интернетте эле успешно акчаны көрсөтө берсе, значит жашоо ошондой экен деп ойлоого болот. Азыр дүйнө жүзү ошол IT-нин жардамы менен алдыга жылып атат. 1 саатка мисалы IT жок, адамдар жашай албай калган. Эси дүйнө жүзүндөгү платформалар токтоп калса, колуңардагы телефондон баштап бүт колдонгон нерселер, тамак заказ кылгандар тамагы жок калып, роботтор иштебейт, шаарлар светтеринин баары өчүп калып, ушундай дүйнөдө бат эле ызы чуу болуп кетет. Ошол үчүн дүйнө жүзүндөгү чоң серверлерди, IT платформаларды саат эмес, минуталап ар дайым мындай онлайн режимде кармашат да. Ошол үчүн эч ойлонбой IT багыттарын окуй бергиле. IT багытында акча аябай чоң, айлыктары жакшы. Келечекте эми силер окусаңар дагы 5 жылдан кийин бүтөсүңөр да, 2030-жылга жакын дап бүтүп атасыңар. Ошого даярданыш үчүн IT багыттары гана. IT багыттарынын биринен экинчисине өтүп кетүү жеңил. Ошол үчүн туура келгенин окуй бергиле дегеним ошол. Кайсы университет болсо IT багытын окуй берсеңер, эгерде ал багыт актуалдуу болбой калса, башкасына өтүп кетиш жеңил болот. Чет мамлекетке тапшырган бардык программалар үчүн программанын максаты бул эң билимдүү адамдарды алып келүү. Билимдүү адам экенин билиш үчүн дипломуна карап билет. Мисалы, жогорку билими бар диплом тапшырганда программаларга белгилейсиңер, ошол дипломуңарды көрсөтөсүңөр. Ошол үчүн диплом маанилүү экенин айткыбыз келет. 11-класстар үчүн башка өлкөгө окууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Азыр жылдын башы жаңы окуу башталды. Ошол үчүн ProKG дагы жылдын башынан маалымат берип баштайт да. Ошол ProKG'нин бардык бөлүшкөн маалыматтарына, бардык долбоорлоруна катышкыла. Жогорку окуу жайга тапшырсак канча жыл окуйбуз дейт. Акыркы 2 суроого бир жооп. IT бул башка багыттарга окшогон эле бир багыт, университеттин бир багыты. 4 жыл бакалавр окуйсуңар, 2 жыл магистратура окуйсуңар эгерде кааласаңар. 9ду бүтүп тапшырса болобу деген 9ду бүтүп тапшырчу атайын колледждер, техникумдар бар, эгерде ошондой кааласаңар. Ал жактарга IT багыттарын карап тапшырсаңар болот. Политех, национальныйда ошол өздөрүнүн атайын колледждери бар. Ататүрктө бар. Эгерде окуйм эле деген адам үчүн баары бар. Мектептин билими менен, мектептин программасы менен чектелбеш керек. Баягы 5-класска чейин, 6-класска чейин балким барып келип мектептен берген тапшырманы аткарып, ошол маалыматтарды алып жетиштүү болушу мүмкүн да. Бирок азыр силер чоң класс болгондон кийин силер мектептин билиминен сырткары өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн кызыккан багытта өзүңөр үчүн ошол изилдөөлөрдү жасап кошумча окуш керек болот. Мисалы, англис тилди 1 жыл кошумча окугула, англис тилди суудай үйрөнсөңөр, бардык маалыматтар доступный болуп калат силерге. Анан кошумча ITге кызыксаңар, ITни
ошол мектепте айылда отуруп алып эле кошумча мектептен кийин сабактан кийин кечинде отуруп алып окуй бергиле, эч ким тоскоол болбойт. Өзүңөр андай отуруп дисциплина жетпей атса, мотивация жетпей атса, ProKG'нин долбоорлоруна катышкыла. Андан сырткары биз дагы толтура долбоорлорду бөлүшүп турабыз. Ошолорго катышып, өзүңөр үчүн бир нерсе жасай бергиле. Ошол жыйынтыгында келип, 1 жыл, 2 жылдык силердин ошол практикаңар, өзүңөрдүн кошумча окуганыңар силерге чоң ийгиликтерди алып. Ошол Инстаграмды карап отуруп бербей, Инстаграмдын аркасында ошол бир нерселерди жасаган программист болгула, Инстаграмга, Фейсбукка ошондой компанияларда эмес, жаратуучу болуп иштесеңер болот. Бишкекте IT бир университет бар, атын билбей жатам, немецкий. И ошол универдин мага жаккан жери 2-курстан баштап мүмкүнчүлүк түзүлөт экен Германиядагы университетке перевод алган. Ошондой мүмкүнчүлүктөр ачылат да, силер баягы бир эле универде отуруп калбайсыңар. Мен билем, национальныйда деле бир факультеттер бар болчу, КАФТачы. Европейский университеттерге перевод алса болот да. Кредитный саатыңарды которуп алып эле тил билсеңер, жакшы окучу элем. Мектепте красно менен бүткөм. Билим мага всегда мотивация болчу да. Мен үчүн жакшы окуган бул бир какой-то менин өзүмө бир сыймыктана турган нерсе болчу да. Мен өзүмө кабыл алчу элем. Азыр менин жумушум окуу болсо, мен окушум керек. Окуганда да жөн эле окуп койбостон мен жакшы окушум керек. Эң алдыңкы болушум керек деп окучумун да, мындай. Баа үчүн окучумун деп койсом да болот, бирок ошол эле учурда билчүмүн, что баа өтө маанилүү эмес. Бирок бизде билимди баа менен өлчөгөн үчүн бардыгынан 5 алыш мен үчүн маанилүү болчу. Мектепте математиканы жакшы көрчүмүн, геометрияны жакшы көрчүмүн. Ошол үчүн мен ошо экономическийге тапшыргам деп ойлойм. Универде дагы ушул характер болду да. Группада жакшы болушум керек, потокто жакшы болушум керек. Факультет боюнча, университет боюнча мыкты болушум керек деген максатым бар болчу да. Ошондой мен окугам, кыялданып, ошо кыялга жетиш үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылыш үчүн адам кыймылдаш керек. Ошого ар дайым кыймылда болгула, кыялдангыла, көп китеп окугула дейт. Кыздар билим алыш керек биринчи учурда, биринчи орунда өзү үчүн. Адам өзү финансовый независимый болуш керек. Ошондо кор болбойт. Кыздар билим алса, өзүнүн укугун билет. Кыздар билим алса, ошого татыктуу баланы жолуктурат. Ошого татыктуу үй бүлө курат. Билимдүү үй бүлө курулат. Билимдүү үй бүлөдөн ар дайым билимдүү балдар тарбияланып чыгат. Ошого кызмын, баламын деп бөлүнбөй, наоборот, мен кыздарга всегда айтып келем. Кыздар да программист боло алат, мыкты программист боло алат, балдардан дагы өтүп. Ошо кыздар билим өтө маанилүү. Кыздар үчүн жашоо турмуш менен эле чектелбейт да. Бул да бир мындай галочкасы, турмушка чыгып эне болуу. Бул бакыт. Мен өзүмүн 2 балам бар. Эне болгон бул өзүнчө бир жакшы бир жетишкен. Но ошо менен жашоо чектелбейт да. Ийгилик ошо менен чектелбейт. Бул кичинекей эле жери. Турмушка чыктың, эне болдуң, бала тарбияладың. Бирок мен деген нерсе болуш керек ар бир адамдын ичинде. Ал билим, өзүңүн кыялдарды орундатып, өзүңө бул жашоодо бактылуу сезүү. Айырмасы жок. Бул балабы, кызбы. Бизде дагы ошондой тең укук бар. Ошол үчүн биз эч нерсебиз кем эмес да. Бул жашоодо эрте турмушка чыгып кеткенди колдобойм деп айтам буга чейин. 17 жашта турмушка чыгып кетүү бул өтө эрте. 17 жашта бул окуй турган кез, жаңы нерсени үйрөнө турган кез, дүйнө таанып, адамдар менен таанышып, саякаттай турган кез, кыялдана турган кез да. Айдана кайсыл мектепте окуган деп суроо келиптир. Айдана Бишкектеги мектептердин биринде окуган. 4-гимназияда окуган. Азыр 11 класс болсоңор, 11ге чейин жакшы окубаган болсоңор, азыркы 1 жылда силер эмне кыласыңар, ошол аябай маанилүү. Себеби ОРТге мисалы айтып атабыз, ОРТге силерди жөн эле барып тест тапшыргыла деп эч ким отургузбайт. Ошол 10 жыл окусаңар дагы силер ОРТге даярдангыла деп азыр жылдын башында материалдарды беришип, анан ошол жыйынтык даярдануунун негизинде силер тестке киресиңер. Америкада деле ошондой чоң тесттерди тапшырыш үчүн сөзсүз материалдарды беришет, ошону даярданышат. Мурдагы окуусу 2-3 болсо дагы акыркы 1 жылда жакшы даярданып, ОРТден жакшы бал алып, жакшы университетке өтүп окуп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Ата-энеңердин кыйналганын көрүп атсаңар айылда, ошолорго аябай жардам бергиңер келип атса, окууну бүтүп эле Орусияга барып иштеп жардам берейин деген ой бул мындай кыска ой деп койсок болот да, мындай акылсыздын ою. Эгерде ушунчалык жардам бергиңер келип атса, анда
билимге инвестиция кылып, окууну бүтүп эле тырышып окуп, жакшы окуп, 4 жыл окуп туруп IT адиси болуп иштеп баштасаңар, аябай чоң жардамдарды бере аласыңар. Ата энеңерге, туугандарыңарга, айылыңарга, мектебиңерге, Кыргызстан өлкөңөргө. Ошол үчүн ошондой 5 жыл, 10 жылдык план менен алдыга ойлонуп, анан билимге биринчи өзүңөргө жардам берип, анан башкаларга жардам бергенди ойлош керек. Мадинанын Flex программасына өтүүсүнө кандай жардам бердиңиз дейт. Эч кандай жардам берген жокпуз. Мадина өзү даярданды бардык нерсеге. Бир курска жазылганда мен ошол курска төлөп бердим. Англис тили багытына. Аны дагы өзү табып, баарын эле өзү кылып атат. Ошон үчүн кызыккан адамга жардам берген дагы жакшы. Кызыгып аракет кылыш керек. Мадина баарын өзү даярданып, өзү табып, өзү келип калды. Анан мен интервью алып, эл менен бөлүшүп киргизип койдум. Ошо кантип даярдандың, эмне кылдың деп. Кыргызстанда IT адиси болсоңор, Америкада эле эмес, дүйнө жүзүндө иштесеңер болот. Ар кандай программалар бар. Азыр аутсорсинг ооба, чет өлкөлөргө программисттердин таңкыздыгы чоң. Мындай жетишпеген үчүн ар кандай программалар аркылуу чакырып атат. Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия, ошол Азиянын үлкөн өлкөлөрү. Ошол үчүн Кыргызстанда IT багытын окусаңар, четке чыкканга англис тилди кошумча окусаңар болот. Башка кесиптер боюнча Кыргызстанга келүү планыңарда барбы дейт, бар. Балдарыбызга Кыргызстанды көрсөткүбүз келет, биз чоңойгон жерде көрсөткүбүз келет. Биздин ата энебиз Кыргызстанда, ошого тайыны таятасын, чоң энесин көрсөткүбүз келет. Сөзсүз түрдө. Азыр жылдын башы болгон үчүн силерде мүмкүнчүлүктөр бар. Жылдын аягында, акыркы ай калганда сурагандар болот. Мен ушундай болуп калды, балым аз болуп калды, эмне кылам, каяка тапшырам деп. Анда мен эч кандай кеңеш бере албайм. Бирок азыр ошол ата эне менен сүйлөшкүлө, ата энеге түшүндүрүп, IT багыттары боюнча азыртан баштап 1 жыл айтып берсеңер, алар силерди колдойт. Ар бир ата эне өзүнүн баласын, өзүнүн кызын жакшы билим алып, жакшы жашап, ушундай доордо, IT доорунда өзүнүн ордун тапканын каалайт да. Болгону алар билбейт балким силер ушундай IT кесиптери бар экен. Силер ошону табып, ушундай долбоорлорго катышып, анан айтсаңар, ата апа ушундай бар экен, аябай сонун экен, окугум келет, иштегим келет десеңер, алар сөзсүз силерге акча жагынан колдоп, ошол окутканга аракет кылат. Болгону силер ошого туура түшүндүрүп, туура жеткизиш керек. Баягы бизге ачык эле жазыша берет, ушул ата энем каршы болуп атат, бул жака оку деп атат деп. Балким силер туура жеткиликтүү маалымат бербегенсиңер. Өкүнүп, ата энем окутпай койгон деп, ата энесин күнөөлөгөн адам дагы болбогула. Айылда кыздар өзүңөрдү азыр сурооду деле кыздар көп сурап жазышпай атат. Уялбай, жашоодо өзүңөр үчүн керек нерседен тартынбаш керек. Билим бул бардык адамды, кыз бала дебей, өзгөртүп, башка деңгээлге, баягы дүйнө таануусун өзгөртөт билим. Билим алып өзүңөргө инвестиция кылгыла, эч тартынбагыла. Балдар жасаган иштин баарын кыздар дагы жасай алат. Менин да кызым бар, ошол мен да кызымды ушул азыркы коомдо өзүнүн мындай ордун тапкан, өзүн бактылуу сезген адам катары көргүм келет. Ошондой эле ар бир ата эне. Ошол үчүн өзүңөр аракет кылып, билим алып, билимге умтула берсеңер, баары болот акырында. Калган нерселерди мындай эң жетишкеним эле ушул болсун деп өзүңөрдү чектебей, чоң максат коюп, чоң план коюп, аракет кыла бергиле. Азыркы өнүгүп аткан жашоодо адам кесибин 5-6 жолу, 7-8 жолуга чейин алмаштырып атат, 30 жашка чейин эле даже. Каждый 2 жыл сайын кесип алмаштырса дагы. Ийилчек, элпек, үйрөнгөндү, анан өзгөрүүнү кабыл алган адам болуш керек да. Азыр силерде ушундай возраст өзү. Кайсыл жака барбагыла оңой болот адаптацияга. Башка өлкөгө чыксаңар, башка бир ишти баштасаңар, башка жака барып койсо деле силер ошол средага, ошол эмеге, чөйрөгө кирип кетиш жеңил болот. Жыл өткөн сайын бул кыйыныраак боло берет да. Ошого мүмкүнчүлүктү колдонуп, бир эле кесип менен өзүңөрдү чектебегиле. Бишкектеги болуп жаткан нерседен дагы айыл калып калбасын деп, ушундай проектке биз силерди коштук да. Мына Бишкекте мындайлар болуп атат, Бишкектен сырткары мындай нерселер болуп атат, чет өлкөдө мындай программалар, мындай окуулар, мындай мүмкүнчүлүктөр бар деген сыяктуу. Ошого өзүңөрдү бир мындай кичинекей айыл менен чектебегиле. Фатима башында айтып кетти. Ошол ОРТдан жакшы балл алгандарга стипендиялар бар. Жанагы акчаны тандайсыңарбы же лагерби дегенде, лагерге барып, башка лидерлер менен, башка мектептердин окуучулары менен, толтура мектептерден келет, катышып, ошолорду көрүп келгиле демекмин. Окуучулар менен байланышты ким кылып берип атат? Бактыгүл эже.
бул 11 класстын класс жетекчиси. Чырак долбооруна ошо окшогон долбооруңузду дагы уюштурасыздарбы деп сурашат балдар. Долбоорлор жөнүндө уюштурсак айтабыз. Биз ошол Instagram баракчабызда бөлүштүрүп турабыз. Уюштурсаңар катышам деп отура бербеш керек. Андан башка дагы толтура биздин достор уюштуруп атат, толтура биз бөлүшүп калып атабыз Instagramдан. Ошондой долбоорлорго катыша бериш керек. Убакыт өтүп атат, жашоо өтүп атат. Ордуңарда турбаш керек. Башкаларга деле катыша бергиле. Баары эле ошол Кыргызстанга жардам берели деп силердей жаштарга технологиянын потенциалын түшүнүшсүн, өздөрүн ошондой чоң платформаларда сынап көрүшсүн деп жардам беришип атат. Ошолорго деле катыша бергиле, баарына катыша бергиле. Билимди ала бериш керек, ар жактан ала бериш керек, мектеп менен чектелбей. Чоң рахмат. Айдана айым, Бакыт мырза, сиздин тажрыйбаңыз абдан пайдалуу болду жана бизге өзгөчө мотивация болду деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге. Жакшы окуганга, аракет кылууга чакырабыз сиздерди. Жана ошо менин мектебим долбоордун алкагында бизде дагы клубтар ачылат. Бул болсо клубтар 9-10, 11 класстагы окуучуларга болот, онлайн болот. Азыркы учурда ошо бизнес инкубатор болот жана ошо Talking Club англис тилдеги ошо мугалим болот. Бул мугалим болсо өзү Америкадан жана ошо эң кызыктуу мындай клубтар болот да. Мындан тышкары китеп окуу клубу да болот. Баардык ошо маалыматтардын баарын качан набор чыгат, баардыгын ошо директор аркылуу Бактыбек агай жана Бактылуу эже аркылуу жиберебиз. Же ошо бизде группа бар. Бул группага өзүңөр кошулсаңыз болот, түз эле маалыматты алып турасыз. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү жолугушубузга кошулууга. Саламатта туруңар.